2025-жылы Түрк мамлекеттер уюмуна төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. Бишкекте саммит жыйынтыкталып, 16 документке кол коюлду. Жаңы жылдан тарта Орусияда мигранттарга тиешелүү өзгөртүлгөн мыйзамдар күчүнө кирет. Тышкы иштер министрлиги аталган өлкөгө бара турган мекендештерге эскертүүдө. Жумуштан кетүүгө аргасыз болгон мугалим, окуучулардын алдында эжекейди урушкан эне. Агартуучулардын укугун ким коргойт? Эми ушул жана башка жаңылыктар менен күнжүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышынан кененирээк таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Бүгүн Бишкекте Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн 11-чи саммити өттү. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн лидерлери ынтымак ордого чогулуп, даражалуу конокторду президент Садыр Жапаров өзү тосуп алды. Жыйындын жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмуна 2025-жылы төрагалык кылуу Кыргызстанга өттү. Ошондой эле отурумга байкоочу мүчө болгон Венгриянын премьер-министри Виктор Орбанга Түрк мамлекеттер уюмунун түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени ыйгарылды. Саммиттин жүрүшү туурасында кийинки материалда. Бүгүн Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлери борбордо жаңы салынган ынтымак ордого чогулушту. Бишкектин төрагалыгы алдында ушул тапта Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммити өтүүдө. Өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүүнү көздөгөн саммиттин кезектеги темасы түрк дүйнөсүнүн күчтөнүшү, экономикалык интеграция, туруктуу өнүгүү, санариптик келечек жана баардык үчүн коопсуздук аталышында өтүп, анда өлкөлөрдүн лидерлери ТМУнун алкагында көп тараптуу кызматташтыкты мындан ары өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Саммитке төрагалык кылган президент Садыр Жапаров алгач баяндама жасап, Кыргызстандын Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү менен соода жүгүртүүсү соңку жылдары 62%га өскөнүн айтып, бул жетишкендик туура багытта бараткандын көрсөткүчү экенин белгиледи. Кыргызстандын Түрк мамлекеттер уюмунун өлкөлөрү менен товар жүгүртүүсү соңку жылдары дээрлик 62%га өстү. Бул жетишкендик биздин туура багытта бараткандыгыбыздын көрсөткүчү деп ойлоймун. Соода экономикалык кызматташууну кеңейтүү максатында капиталдык салымдарды көбөйтүүгө, өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу рыноктары менен алмашууга багытталган документти иштеп чыгуу боюнча аракеттерди көрүүгө чакырамын. Муну менен бирге бир катар багыттарда өкмөттөр аралык макулдашуулар боюнча сүйлөшүүлөр демилгеленет. Айрымдарын атап өтсөм, алар кызмат көрсөтүүлөр, финансы, эмгектин жалпы рыноктарын түзүү жана колдоо, санариптик, электрондук коммерция, интеллектуалдык менчик, айыл чарба, технологиялар, инновациялар, туризм жана билим берүү чөйрөлөрү. Бул контекстте түрк мамлекеттеринин ортосундагы санариптик соодага көмөктөшө турган санариптик экономика жаатындагы өнөктөштүк жөнүндө Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында макулдашууга кол коюуну толугу менен колдоймун. Отурумга катышкан Түрк мамлекеттер уюмунун лидерлери экономика, экология, климат, коопсуздуктан тарта талкуулашып, ушу тапта дүйнөдө болуп жаткан окуяларга көңүл бурушту. Урматтуу делегация рахбарлары, аваламбар Güzel Бишкек шаарында саммитimiz. Урматтуу кесиптештер, чынында өкүнүштүү. Астанада жана Шушада болгон жолугушуулардан кийин глобалдык геосаясий процесстер дагы да татаалдашып, күрөш өлкөлөр ортосунда чыңалууда. Албетте, биздин мамлекеттерибизге алардын таасири сезилүүдө. Бул соода, инвестиция, транспорт, энергетика жана башка биргелешкен биздин пландарга олуттуу тоскоолдуктарды жаратууда. İlk növbədə qonaqpərvərliyə və tədbirin yüksək səviyyədə təşkil edilən Учурда Түрк мамлекеттеринин уюмунун бюджети белгиленген максаттарга жетишүү үчүн жетишсиз болуп турат. Азербайжан Түрк мамлекеттер уюмунун катчылыгына $2 миллион, Элдер кеңешине $100 000 өлчөмүндөгү каржылык салымы уюмдун потенциалын арттырууга жардам берет деп ишенем. Ölkədə inkişafın şahidi oluram.
Ал эми Бишкек саммитинин жыйынтыгында бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынып, көп тараптуу документтерге кол коюшту. Андан соң 11-жыйындын жыйынтыгы боюнча ТМУнун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев, Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев атайын басма сөз борбору үчүн уюштурулган Ала Тоо залында билдирүү жасашты. Саммитте 100дөн ашык жергиликтүү жана чет элдик басма сөз өкүлдөрү чагылдырышты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожо Жапаровдун демилгеси менен Түрк жашыл көз карашы туруктуу келечек үчүн биримдик аттуу концептуалдык документ кабыл алынды. Бул документтин максаты климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу түрк мамлекеттеринин өз ара аракеттенүүсүн чыңдоо. Ошондой эле 2025-жылы Бишкек шаарын Түрк мамлекеттер уюмунун санариптик борбору жана Жалал Абад шаарын түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоо тууралуу чечимдер кабыл алынды. Бул чечимдер Кыргызстандын санариптештирүү маселелерине көңүл буруп, бул багыт биздин өлкөдө өнүгүп жаткандыгын, ошондой эле туризм тармагы өлкөлөр үчүн өтө маанилүү экендигин далилдеп турат. Бул саммит абдан ийгиликтүү өттү. Лидерлерибиз, тышкы иштер министрлери жана тиешелүү ведомство министрлеринин ар түрдүү тармактарда 16 түрдүү келишимдерге, чечимдерге жана протоколдорго кол коюшуп кабыл алышты. Бул келерки мезгилде түрк кызматташтын дагы бекемдешине сөзсүз салым кошот. Ошондой эле түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн жана байкоочулардын ортосундагы мамилелердин өнүгүшүнө, эл аралык аренада уюмдун кадыр баркын жогорулатууга өбөлгө түзгөн эмгеги үчүн отурумга байкоочу мүчө болгон Венгриянын премьер-министри Виктор Орбанга ТМУнун түрк дүйнөсүнүн жогорку ордени ыйгарылды. Ал эми саммиттин жыйынтыгы боюнча уюмга 2025-жылы төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөрүлдү. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Президент Садыр Жапаров Дональд Трампты АКШнын мамлекет башчысы болуп шайланышы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Анда Жапаров АКШнын жаңы шайланган президенти Кыргызстан менен Американын кызматташтыгын тереңдетерине ишеним арткан. Биздин элдерибиздин байгерчилиги жана келечеги үчүн биргелешкен ишибиз менен алдыда турган глобалдык чакырыктарды ийгиликтүү жеңип, өнөктөштүгүбүздү жаңы деңгээлге көтөрө алабыз деп ишеним артам. Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон көп багыттуу кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн өз тарабымдан бардык күч аракетимди жумшай турганымды билдирем деп айтылган Жапаровдун куттуктоосунда. Ал ошондой эле Дональд Трампка ден соолук ишине ийгилик, ал эми АКШ элине тынчтык жана өнүгүү каалаган. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун үй музейине барды. Бул тууралуу Ильхам Алиевдин социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун баласы Элдар Айтматов ардактуу мейманды жазуучунун жашаган үйү, дүйнөгө атагы чыккан чыгармаларын жазган иш бөлмөсү музейи менен тааныштырды. Бул жолугушууга атактуу жазуучунун карындашы Роза Айтматова да катышты. Атам Гейдар Алиев айткандай, Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин гана эмес, бүткүл түрк дүйнөсүнүн да сыймыгы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын жаңыча которуп, кайра чыгаруу менен дүйнөнү, табиятты, адам табиятын дагы терең түшүнүүгө болор эле, деди президент. Ошондой эле Элдар Айтматов Ильхам Алиевке Чыңгыз Айтматов атындагы ордендин алгачкысын тапшырды. Ушундан кийин Ильхам Алиев да көп жылдар мурда Азербайжандын достук ордени биринчи жолу Чыңгыз Айтматовго тапшырылганын эскерди. Жолугушууда 4 жылдан соң атактуу жазуучунун 100 жылдыгы белгилене тургандыгы, ага болгон даярдыкта тууралуу да сөз болду. Темир жолду шаардын сыртына чыгаруу пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин буйругу менен бекитилген China Road and Bridge Corporation in Kyrgyzstan компаниясы менен түзүлгөн кызматташуу боюнча меморандумдун долбоорунда айтылат. Анда темир жолду шаардын сыртына чыгаруу жана жаңысын кала сыртына куруу, темир жолдун ордуна магистраль, кесилишкен көчөлөргө чыккан тилкелерди салуу жана темир жол сыртка чыгарылгандан кийин бош калган жерди көрктөндүрүү боюнча кызматташуу жазылган.
Орусияда жүргөн чет эл жарандарына карата мыйзамдар өзгөртүлөт. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирип, мыйзам долбоору 2025 жылдан баштап күчүнө кирерин белгилешти. Айтсак, тиешелүү уруксаты жок. Орусияда убактылуу жүргөн жарандардын мөөнөтү 180 күндөн 90 күнгө кыскартуу каралып, миграциялык мыйзамдарга дагы бир нече толуктоолор киргизилген. Мындан улам министрлик Орусияга миграцияга бара жаткан, ал жакта иштеп жүргөн мекендештер мигранттарга тиешелүү мыйзамдын жол жобосунан кабардар болуусун эскертүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Орусиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга көзөмөл күчөйт. Бул ушул жылдын август айында кабыл алынган мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт. Ага ылайык Тышкы иштер министрлиги аталган өлкөдө миграциялык мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип, ал келе жаткан 2025 жылдан тарта күчүнө кирерин мекендештерге эскертүүдө. Жаңы кабыл алынган документте Орусиянын аймагында жүргөн чет элдик жарандарга бир календарлык жыл ичинде 90 күн жүрүүгө гана уруксат берилген. Муну менен катар жаңырган жылдын 5 февралынан тарта аталган өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигрант бир катар чектөөлөр киргизилет. Чет өлкөлүк жарандар жашаган Россия Федерациясынын субъектисинин ичинде жашаган жеринен башка аймагына чыгуу дагы тыюу салынат. Тыюулардын арасында дагы транспорт каражаттарын башкаруу укугу чектелет. Кыймылсыз мүлктү, транспорт каражаттарын жана өзү жүрүүчү машиналарды алууга же ээликтен ажыратууга тыюу салынат. Андан тышкары никеге турууга тыюу салынат. Жана Россия Федерациясынын мыйзамдарына белгиленген милдеттүү төлөмдөрдү төлөө максатында акча которуулар кошпогондо банк эсебинен ачуудан жана башка банктык операцияларды жүргүзүүдөн, ошондой эле башка адамдардын акча каражаттарын которуу, контролдоо боюнча бир чектөөлөр киргизилет. Ошол эле учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин консулдук бөлүмүнүн жетекчиси Бакыт Асаналиев Орусиядагы чет өлкөлүк жарандарга карата өзгөртүлгөн жаңы мыйзам долбооруна ылайык мекендештерге тийиштүү маалыматтарды жеткирүү иш-аракеттери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Мындан тышкары ал Орусияга барууга камданып же миграцияда жүргөн кыргыз жарандарын жаңы мыйзамдарды тыкыр окуп чыгууга чакырууда. Элчилик биздин Кыргыз Республикасынын бул жердеги жүргөн активдүү жарандары менен биргеликте түзүлгөн WhatsApp тайпалар бар, диаспоралык уюмдар менен түзүлгөн WhatsApp тайпалар бар. Ошол тайпалардын арасында түшүндүрүү иштер жүргүзүлүп, атайын дайындалган роликтер таратылууда. Элчиликке тынымсыз түрдө диаспоралардын уюмдар жетекчилери менен биргеликте жолугушуулар өткөрүлүп, ошол жолугушуулардын жүрүшүндө кеңири маалымат түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ал эми миграция кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Самат Токтоболотов Орусиядагы чет эл жарандарына карата жаңыланган мыйзамды туура түшүнүү менен кабыл алуу керек деп эсептейт. Башкача айтканда, Орусия миграция агымдарын жөнгө келтирүүнү жана мыйзамсыз миграцияны гана чектөөнү пландап жатканын кошумчалады. Анан Россия Федерациясында негизи эле коом өкмөттөн суранганы өтө көп. Неме бар да, мисалы статистика обращения в Государственную Думу деген, ошол жерде карап көрсөк, эң биринчи маселелердин бири бизди мыйзамсыз мигранттардан чектеп бергиле деген сунуш. Бүгүнкү кабыл алып аткан жаңы мыйзамдар бул ошол кайрылууларга жооп болуп эсептелет. Негизинен айтканда, муну туура түшүнүш керек. Россия Федерациясы миграциядан баш тарткан жок, мигранттардан баш тарткан жок, мигранттарды киргизбейбиз деген сөз жок. Бул жерде жөн гана миграция агымдарын жөнгө келтирүү жана мыйзамсыз миграцияны чектөө. Мындан тышкары ал мигранттарга батир берген орус жарандары ачык айкын келишим түзүүдөн баш тартып, салыктан качкан учурларда болорун белгиледи. Расмий маалыматка караганда, учурда Орусияда 350 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Айтурган Жапаркулова, Мурадил Муратбеков, Ньюс ТВ. Окуучунун апасы тилдеген Бишкектеги номер 57 мектептин тарых сабагынан берген мугалим жумуштан кетти. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева мектептин директорунун милдетин аткаруучу Айнура Сыдыкованы кабыл алганда белгилүү болду.
Министрликтен басма сөз кызматы Тоғдургүл Кендирбаева мугалимдин укуктарын тебелөөгө жол бербөө керектигин эскертип, бул окуядан кийин жумуштан кетүүгө аргасыз болгон мугалимдин ишке кайтып келүүсү боюнча иш алып баруу тапшырмасын берген айтылды. Мунун алдында министрлик номер 57 мектепте тарых мугалими менен ата-эненин ортосундагы окуяга байланыштуу тынчсыздануусун билдирип, мугалимге ыдык көрсөтүү, анын беделин түшүрүүгө аракет кылуу жол берилгис көрүнүш деп кабарлаган. Социалдык тармактарда бир аял мугалимди урушуп жатканы тартылган видео тараган. Анда окуучунун апасы мугалим баласын урушканын айтып, 300 сомумду бер деп акча алганын көрүүгө болот. Мугалим ыйлап берген белегине ыраазы экенин, ал эч кимге жаман сөз айтпаганын билдирген. Кыргызстанда 2024 жылдагы кант кызылчасынын түшүмүн жыйноо, кабыл алуу жана кайра иштетүү улантылууда. 5 ноябрга карата Кайыңды кант жана Кошой кант заводдору 637,7 миң тонна кант кызылчасын кабыл алды. Айдоо талалардан кызылча кабыл алуу жайларына унаалар дээрлик 39 миң каттамды ишке ашырышты. Сезондун башталышынан тартып ишканалар 290,9 миң тонна кант кызылчасын кайра иштетишти жана 38,9 миң тонна кант өндүрүштү. Кызылча кантын өндүрүү заводдордо 2025 жылдын февраль айына чейин улантылат. Кайра иштетүү ишканаларынын үзгүлтүксүз иштешин 1500ден ашык киши камсыз кылат. Эске салсак, быйыл кант кызылчасы себилген жалпы аянт 15 миң гектар жерди түздү. Фермерлер 900 миң тоннага жакын рекорддук көлөмдөгү түшүм жыйнап алууну пландоодо. Кант заводдору менен 3685 фермер келишим түзгөн. Жалпы кант өндүрүү тармагына 100 миңдей кыргызстандык тартылган. Бүгүн Кемин районунда Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда мыйзамсыз курулган бир катар объектилер демонтаждалууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине маалымдашкандай, бул иштер автомобиль жолдорунун жээгиндеги жерлерге объектилерди мыйзамсыз жайгаштыруунун алдын алуу жана бөгөт коюунун алкагында жүргүзүлүүдө. Президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгы Транспорт министрлигинин башкы прокуратуранын, МАМ курулуштун, энергетика министрлигинин, Кыргыз Телекомдун жана Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын өкүлдөрү менен биргеликте мамлекеттик органдардын көчмө комиссиясы уюштурулууда. Жерлерде да мыйзамдардын бузулушу каралып, фактылар аныкталды. 6 ноябрда Кемин районунда Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда мыйзамсыз курулган бир катар объектилер демонтаждалууда. Комиссиянын буга чейинки сапарларында да Бишкек Торугарт унаа жолундагы бөлүнгөн тилкедеги ондогон объектилер буздурулган. Комиссия мындан арыдагы аймактарда ишин улантат. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдөн жолугушканча аман болуңуздар.